Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Москва шаарында 17 жаштагы кыз уюлдук телефонун жоготуп алгандыгы үчүн өз жанын кыюуга аракет кылды. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Андагы маалыматка ылайык 24 июль күнү 17 жаштагы кыз курбусунун туулган күнүнө барып спирт ичимдигин ичкен. Ал өзүн бир кызыктай алып жүрө баштаганда достору аны таксиге салып үйүнө жөнөтүшкөн. Ал үйүнө жеткенде гана телефону таксиде калып кеткенин билген. Кыз телефону жоголгон үчүн өз жанын кыя тургандыгын айта баштаган. Анын ата-энеси такси айдоочусу менен байланышып, телефонду алып келүүгө кеткенден кийин кыз 8-кабаттан секирип кеткен. Учурда кыз оор абалда ооруканада жатат. Булак супер кежи. Капырай, жарым жылда Өзбекстан менен Тажикстандан канча адам Кыргызстанга кирген? Акыркы жылдары Кыргызстанга кирген башка өлкөлөрдүн жарандары боюнча статистикалык маалыматка көңүл бурсак, олуттуу маани бере турган жагдай бар. Мына Кыргызстанга жыл башынан бери жарым жылдын ичинде коңшу Өзбекстан менен Тажикстандан болуп көрбөгөндөй адам кирген. Алтайда Кыргызстанга 815 000 Өзбекстандын жарандары келген. Бирок булардын кандай максатта киргени жана канчасы кайра чыкканы белгисиз. Турист болуп киргендер, иш издеп киргендер же биз аркылуу башка коңшу өлкөлөргө чыкканы боюнча так маалымат жок. Канчасы өлкөдө калып жатышат, аны да айтуу кыйын. Айтор алакка катыш жакшырганын белгисиби, кыскасы Кыргызстанга эң көп кирген биринчи орунду Өзбекстандын жарандары ээлеген. Экинчи орунду акыркы 2 жылдан бери дипломатиялык мамиле сууп, алакка катыш солгундап кеткенине карабастан, Тажикстандан 520 000ден ашык адам Кыргызстанга кирген. Булардын деле канчасы иш издеп, канчасы турист же башка максат менен келгени же биз аркылуу Россияга чыкканы боюнча так маалымат жок. 500 000 деген оңой эмес. Чегара такталып бүтө электе. Кооптуулук жагын эске алганда, негизи ушулардан сак болгон оң. 3-чү, 4-чү, 5-чи орунда Казакстан, Россия, Турция мамлекеттеринин жарандары ээлеген. Андан кийинки 4-чү орунду катары менен Араб өлкөлөрү, Бириккен Араб Эмираты, Сауд Аравиясы, Кувейт, Египеттин жарандары өлкөгө көп кирген алдыңкы 10-дук тизмеге жазылышкан. Андан кийинки сапта Азербайжан өлкөсүнүн жарандары турат. Булак Назар Ньюс Кежи. Кыргызстандык 6 банк Россиянын Юнистрим системасы менен кызматташууну токтотту. Кыргызстандын 6, Тажикстандын 3 жана Өзбекстан менен Казакстандын 2 банкы Юнистрим акча которуу системасы менен кызматташууну токтотту. Бул аталган системанын АКШтын санкцияларына кабылышы себеп болду. Кыргызстанда Компанион, Финкобанк, РСК-банк, Халык банк жана Капитал банк Юнистрим менен кызматташууну чектегенин Экономист Кежи басылмасы жазды. 24 июлда Өзбекстандын Халык банкы, Ипотека банкы жана Капитал банкы аталган система менен иштешүүнү токтотконун жарыялашты. Бул тууралуу Фергана Ньюс агенттиги жазды. Казакстанда Казпочтасы жана Нурбанк банктары Юнистрим менен мындан ары иштешпей турганын жарыялашты. ТАСС агенттиги жазгандай, Тажикстанда бул система менен Ориен банк жана Хумо банкы кызматташууну токтотту. Мындан тышкары Армения менен Грузиянын бир катар банктары да ушундай эле чечим кабыл алганы кабарланды. Орусиянын Юнистрим акча которуу системасына санкция киргизилгени 20 июлда жарыяланган. Бул система 30дан ашык мамлекетке, анын ичинде Кыргызстанга акча которуу менен алектенчү. Булак Назар Ньюс Кежи. Сарсана болууга негиз жок. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигинде энергетика тармагына киргизилген өзгөчө кырдаал режими боюнча суроого жооп берди. Энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизген жарлыкка кол койдуңуз. Мындай жарлыкка социалдык тармактарда ар кандай сын пикирлер айтылууда. Энергетикада абал ошончолук эле кооптуубу же ошончолук эле каатчылык деңгээлге жеттиби? Бул тармакка өзгөчө кырдаал киргизбей эле түзүлгөн абалдан чыкса болбойт беле? Эч кандай өзгөчө кырдаал түзүлгөн жок. Бул жарлык менен энергетика тармагында кандай гана маселе жаралбасын, министрге ыкчам чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн түзүп бердик. Бул эмне максатты көздөйт?
Мен чечмелеп туура түшүндүрүп берүүгө аракеттенейин. Биринчиден, аталган жарлык аркылуу энергетика министрлигинин ыйгарым укуктарын 2026 жылга чейин кеңейтип жатабыз. Маселен, энергетика министри өзүнүн компетенциясына кирген маселелер суу, энергетика, гидроэнергетика жана башка маселелер боюнча бардык координациялоо ролун аткарат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жетекчилерине, тармактык министрликтердин жетекчилеринин орун басарларына эми энергетика министри тапшырма бере алат. Энергетика тармагындагы маселелердин баарын координациялоого шарт түзүп берип атабыз. Маселелердин ыкчам чечилишин камсыздоо үчүн ыйгарым укук берилип атат. Болбосо өзүнүн министрлигинен башка органдарга түз чыга албай, энергетика жаатындагы маселелердин чечилиши бир топ аксап, кечеңдеп калып жатат. Айрым маселелер мекемелер арасында жарым жылдап чечилбей калып турган учурлар бар экен. Ошондуктан мунун баары бул тармактагы көйгөйлөрдү ыкчамдатып чечүүгө багытталууда. Ошентип министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилип жатат. Бул эмне үчүн жасалып атат? Анткени 2026 жылга чейин бир топ кичи ГЭСтердин курулуштары аяктап калат. Ошондо жалпы республика боюнча электр энергиясынын кубаттуулугу артат. Чынында энергияны жылда импорттоо менен биз эч жактан бери эле өзгөчө кырдаалда келатабыз. Ошентсе да биз энергияны сырттан импорттоону жылдан жылга азайтып келе жатабыз. Ооба, быйыл суу аз. Бул эми бир эле Кыргызстан эмес, жалпы региондогу көрүнүш болуп атат. Ошентсе да биз Кудай буйруса кыштан аман-эсен жакшы чыгабыз деп турабыз. Себеби жепти эске алганыбызда жана ошондой эле башка өлкөлөр менен түзүлгөн келишимдердин негизинде кыштан көйгөйсүз чыгабыз. Андыктан элибиздин электр энергиясы боюнча сарсанаа болуусуна эч негиз жок. Энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизди десе эле, кокуй энергетика тармагы болбой калыптыр, өзгөчө кырдаал түзүлүп калыптыр, кышында абал кыйындайт экен деп эле ар кандай чагымчыл кептерге алдырбаш керек. Болгону ушундай жарлык менен энергетика министрлигинин ыйгарым укуктарын кеңейтүүдөбүз. Тилекке каршы биздин ачык айрым коомубузда бийле кептеп эле бир жеринен жаңылса экен, жыдыса экен деп жалаң эле жамандык издеген, өлкөдө ушундай бир каатчылык түзүлсө экен деп күткөн бир уч топ бар. Бирок биздин сабаттуу элибиз өкмөттүн ачык айрым ишин туура, так түшүнүү менен кабыл алып жатат. Маектешкен Медербек Шырматалиев, Булак кабар кежи. Футзал. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан ойнойт. Бүгүн 26 июлда футзал боюнча Кыргыз улуттук курама командасы Дүйшөмбү шаарында талай ээлери болгон Тажикстанга каршы ойнойт. Эки команда Гафа Футзал Кап 2023 турниринин алкагында кез келет. Оюн Бишкек убактысы боюнча саат 21:00 башталат. 23 июлда Кыргыз курамасы ушул эле турнирдин алкагында Ауганистанга 5-4 жана 24 июлда Иранга 1-0 эсебинде жеңилип калган. Булак Супер кежи.